ислам дининде айтылат да, аял затын карасаң зейнин кетет дейт да. Өзгөчө медреседе окуганда, диний окуучуларда окуганда аял затын карабагыла зейниңер кетет, эс тутумуңар кетет дейт, туурабы? Эмне аял затын карасаң эмне алар ошончо зыяндуу зат балар. Аял затын карап койсоң зейниң кетип, Куран жаттай албай калып, ошончо бир болбогон затпы дейм да. Туурабы? Эмне үчүн аял затын карасаң зейниң кетип, Куран жаттай албай каласың да? Аял заты ошончо жаман эмес. Бул динде аял затын орду ушундай да. Сен өзүң никеңе алмайынча караганга акың жок да. Эркектер антип айтылган жок. Башка нерсе антип айтылган жок. Өзгөчө аялдар айтылган да. Никеңе алмайынча аны сен караганга да акың жок. Алардын орду ушундай, урматтуу. Алардын таманасында, аял затын таманасында бейиш бар. Аял затын таманасында бейиш бар, апалардын таманасында бейиш бар. Кайсы бир аял төрөй турган болсо, анын таманасына Аллах Таала бейиш берди да. Анын балдарынын, анын разылыгы, балдарына разы болсо, балдар бейишке кирет. Апа наразы болсо, бала бейишке кирбейт.